Манас радиосу. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi. Bir üniversiteden ötesi. Түрдүү темаларды адистер менен талкуулоо. Сиздин пикирлер жана кызыктуу викториналар. Түстүү музыканын коштоосунда Манас радиосунда жаңы күн. Иш күндөрү таңкы саат 9-да. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары жана ошондой эле Манас каналынын көрөрмандары, жалпыңыздарга жагымдуу салам айтабыз. Сиздер угуп жаткан Манас, сиздер менен биргеликте азыр биз студиябызга келген меймандарыбыз менен маек курууга келип чечтик. Азыр телевизордон көрүп жаткандарыбыз айтып жатат болуш керек, астында теманы окуп алып, аябай жакшы тема экен деп. Бүгүнкү биздин сөз кылып сүйлөшө турган темабыз бул кыялдагы ипотека деп айтылат. Албетте ар бир эле адам бул жашоого келгенден кийин өзүнүн үйүн алып, өзүнүн бак тигип дегендей, бала тарбиялап дегендей жана ошондой эле үй алганга аябай аракет кылышат. Белгилүү болгондой буга чейин мамлекеттик тарабынан дагы жеңил турак жай деген аталыштагы программа болуп, мамлекет дагы жарандарына жардам катары ипотека бергенге аракет кылып келет. Так ошонун ипотеканын алгандар да бар экен. Бүгүнкү келген биздин студиябыздын меймандарыбыздын алганга аракет кылып жаткандар дагы бар экен. Азыр так ошолор менен биргеликте ушул көйгөйдүн күнгөй тескенин сиздер менен биргеликте сөз кылганга аракет кылабыз. Бүгүн биздин студиябызда мейманга келген айымдарыбыз менен тааныштырсак, Гүлнура Сооронкулова, Нават Жолдошбек кызы, Сулайманова Айпери, Жумалиева Ырыскан эжелерибиз бүгүн биздин студиябызда. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Эми алгач биринчи суроом ушундай болсун. Канча убакыттан бери та ушул ипотека деп жүрөсүздөр? Кутман таңыңыздар менен мына бүгүн буюрса ыйык орозо айы башталды. Ушу орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун. Ушул айыбыз жакшылыктын, тынчтыктын, ийгиликтин айы болсун. Деги эле жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Айтканыңыз келсин. Мен өзүм ушул эле Бишкектин номер 5-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 32 жылдан бери дарыгер болуп иштейм. Мурун врач, акушер, гинеколог болуп иштесем, азыр 2 жылдан бери үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп атам. Анан биз бүгүн ушул орчундуу маселени, көйгөйдү чечиш үчүн дагы бир жолу ушу сиздердин ушул эмеге келдик, Манас радиосуна жана телесине. Анан 2015-2020 деген программа көтөрүлүп, ошол биздин медработниктерге, мугалимдерге, мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик ипотекалык компания ошондой программа ойлоп чыгышкан. Анан баягы биз үй жоктор сүйүнүп эле документтерибизди чогултуп, баарын өткөрүп алганбыз. Мен мисалы өзүм 2017-жылы алгам. Алганда үй издеп, бар документтерди топтоп, кыйынчылык менен эметип өткөрүп, анан баягы биз билбей эле үйлүү болдук деп ошо алгандар деле мага кошулат болуш керек. Үй алып алганбыз. Кандай процент менен төлөйбүз, кантип төлөйбүз, аны ойлобой эле ошентип төлөп келе жатканбыз. Эми өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул биздин мамлекетибиздин бардык эле мамлекеттин интеллигенциясынын түптөшүнүн бул мугалимдер менен медработниктер түзөт го деп ойлойм. Интеллигенция мугалимдер баягы садиктен баштап балдарды окутат, мугалимдер мектепте окутат, университетте дагы мугалимдер биздин студенттерге тарбия сабак берет. Медиктер болсо ошол жарандардын ден соолугуна кам көрөт. Анан биз буга чыкканыбыздын себеби, мен алганда өзүм 12% менен алгам. Өзүмдүн анда дагы кошумча бир частный фирмада иштечимин. Ошондо мындай кызым менен төлөчүбүз. Анан кийин эле 2-3 жыл өткөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер, мынакей бардык эле зарплатабыз көбөйбөйт, бардык продукты кымбаттайт. Былтыркы эле жыл кандай далилденип атат, пандемия болду, бүт жер жүзүндө кыйналып калдык. Анан эле канча жолу ушу мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылдык. Алар чыгарганда жеткиликтүү турак жай деп чыгарган. Ал бизге жеткиликтүү эмес эле, жеткиликсиз турак жай болуп атпайбы? Анткени мисалы мен иштеген жеримде зарплатам 15 000 болсо, ошончо стаж менен баары менен төлөй турган айлык ипотекалык мен айлык төлөй турганым 25 000 сом. Ошонун баарын баягы карыздап, кыздарым жардам берип, ошентип кыйналып атабыз. Анан мына октябрдан бери эле чуркап жүрөбүз. 6 ай болду толук. Өкмөткө да кайрылдык, митингтерге да чыктык. Ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын
чоңдоруна, ошол жерде иштеген кызматкерлерине кайрылдык. Биздин көйгөйдү мындай чечип берген эч ким жок. Макул деп эле убада беришет. Анан биз мына чуркап жүрүп 31 декабрда ошол премьер-министр Новиковдун мурунку эмеси чыккан, жарыясы чыккан. Ошону менен чуркап жүрүп 1%ке түштү. Анан мисалы биз кыйналбай зарплатабыз ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын председателинкиндей болсо, ошол жердеги иштегендей болсо, биз ошону далилдеп, ошонун баарын фактыларын баарын эметип көрсөк, алардын зарплаталары 30 миңден 180 миңге чейин алат экен. Биз ошондой айлык алып калсак, төлөө оңоюраак албай эле төлөй бермекпиз. Мына ошон үчүн митингке да чыгып атабыз. Ошол фактыларды далилдеп, мурунку ГИКтин председатели Элвира Абдыжапарова жумушунан кетти. Азыр эми 1 айдан бери ким эле? Аида Бешеналиева деген төрайым отурат. Биз дагы айтканбыз, баарыбыздыкын первоначальный взносубуз канча төлөгөнүнө карабай 6%ке түшүрүп берүү деп. Эми биз ойлойбуз, бизди баардыгы эле көрүп атышат, мамлекеттин башындагы чоңдорубуз, иштеп аткан өкмөт башчылары көрүп атат. Ошо бизге жардам берип, биздин ушул көйгөйүбүзгө чечип берет деген ойдосуздар. Анан ошол жаш өкүлдөрдөн дагы сиздерден да сурагым келип атат. Мындай карап көрсөк, кызматыңыздарды сурасак, сиз музейде иштейт экенсиз, сиз мугалим экенсиз, сиз болсо тарбиячысыз. Анан ушул ипотека алуу чын эле ушундай мындай рекламалардан жоксо телевизордон көргөндө мындай оңой эле сезилет да. Кандай оорлуктар бар экен, мисалы үчүн документ топтоодо, ошол эле программага кирүүдө, ушулар тууралуу айта кетсеңиздер, мындай жеңилдетсе болот беле деген ойлоруңуздар барбы? Саламатсыздарбы, мен Жолдошбек кызы Нават, мен Көркөм өнөр музейинде иштейм. Анан мен алганыма мына 19-жылы алгам, 2019 жылы. Албетте оор, азыркы алардын программасында оңой эле көрүнөт, бирок мен деле оңой деп тапшыргам, сүйүнүп эле. Бирок тапшырганы келгенде тиги документ керек, бул документ керек дейт. Ал документтерди, бир деле документтерди 3 жака тапшырдык. Анын эмнеси кереги бар деп ойлоймун да. Эмнеге адам иштейт, иштеш керек. Андан башка да жумуштары бар. Ошо справка эле чогултуп жүргөнүбүзгө 1 айдан ашык өтөт. Үй издегенибиз, мен, например, мисалы 1 жыл издедим үй. Биринчи жолу издесем, барып тапшырып, бүт документин баары бияктан дагы госипотека дегенге ишенишпейт экен элдер. Госипотека десең эле жок, бербейбиз дейт экен. Ал дагы өтө татаал процесс экен. Ооба, процесс экен. Анан сүйлөшүп эле келип, документтер чогултуп, макулдашып эле барсаң эле документтери акча жок болуп калат. Акча жок болуп калса, эми акча качан келет белгисиз. Эч ким айта албайт. Качан келет, эртең келет деп точный датаны эч ким айткан жок бизге. 3 айдан кийин эле бат эле бүтүп калды. Кайра издеге туура келип калды. Андан кийин мага эң татаалы мояктан эме болуп калды. Заработная плата деп коет, айлык акы. Айлык акы. Ошонусу эми прожиточный минимумдан 40 миңден өйдө болуш керек дейт. Азыркы гос жумуштагыларда 40 миңден өйдө кимдин зарплатасы бар, айтып коюңуздарчы? Айлык акысы кимдики? Күйөөсүнүкү, аялыныкын кошкондо дагы андай чыкпайт да. Эң максимум алганда 15-20 миң алсын, макул. Бир эле жараны, андайын жары болобу, жубайы болобу, же кимиси болот, 20 миң, 40 миң болот. Экөөнүкү биригип 40 миң болуп атат. Анан жеткиликтүү ипотека деп кантип айтса болот деп ойлойм да мен. Расходу бар, анын ар бир мүчөсүнө расходко чыгарып салат, ал акчаны. Чыгашасы да бар. Чыгашасын да чыгарып салат. Анан кантип төлөйбүз билбейм, анда мен эч мындай бир жардам жок да, жок дегенде мамлекеттики болуп аткандан кийин мамлекеттик кызматчыларга иштеп аткан бизге мисалы бериш керек болчу да, пайызын түшүрүп бериш керек болчу, мисалы алып аткан айлыгыбызга жараша алар деле карап көрүшөт да, ошол нерсе жеткиликтүү болуп аткандан кийинчи. Ал эч кандай жардам жок, мисалы сен эмне десең барсаң эле жок, жетпейт акча. Жетпейт, мисалы мен албагандардын катарына кирем. Мен ошолордун атынан да сүйлөп коеюн. Турганыма, тизмеге турганыма 2 жыл болду. Банкка жөнөтүшөт, банк ГИКке жөнөтөт. 2 тизме дейт, 2 тизмесинин бирине түшүп кел дейт. Алга барсаң сен 2019 турупсуң, анын үчүн 2015 турушуң керек болчу дейт. Ар түрдүү мындай эч кандай бир такыр маалымат жок да. Эч ким сенде жооп беришпейт барсаң делечи. ГИКке барсаң, макул бар, ал жөнөтөт, банкка бар, алар чечип беришет. Алар беришет, алар айтат, жок, документти биз ГИКке өткөрөбүз, анан ГИК
карап көрүп, эгер сенин документтериң туура келсе, анан берет деп айтат да. Аны бергиче уже топтогон документтин 3 айдан өтүп калат экен. Кайра баштан башташ керек. Убакыты өтүп калып атат да. Анан кайра башынан процесс кайра эле айланып атат, ошентип жыл айланып атат да мындайча айтканда. Андан дагы справкалардагы сатып аласыз, кээ бир справкаларды. Бекер эмес, туура. Ал үчүн да катарга туруп жумушуңа жетишпейсиң же Убакытын бөлүп. Бул жактан кечиресиз, бизге мындай жеңилдик кылса жакшы болмок өкмөт башчылары. 6%-га, 4%-га түшүрсө деле эч ким бияктан акчадан кем калбайт деп ойлойм. Мына 180 миң алып аткан адамдар кайсы акчадан алып атат? Албетте биздин акчадан алып атат. Алар деле эми максимум 70 миң алса деле макул иштеп атышыптыр. Бирок ошо жумушка туура иштеш керек да. Барсаң, тияка бар, бияка бар дейт. Андай ипотеканын ГИКтин башчылары эмнеге аякта отурушат деп ойлойм. Аларга нааразымын өтө эле. Тияка бар, бул жака бар дейт. Бир так суроого жооп бере албайсыз. иштесе элдер алар менен чогуу болмок, биз дагы аларды колдомокпуз, жакшы иштеп атышат деп, биз деле эми күндө эле чыгып эле тиги митингге чыгалы мынтели деп, эми өзүбүздүн деле жумуштарыбыз Биз бул жерде ушундай сүйүнгөнбүз. Ушундай мен сүйүнгөндөн ыйлап да жибергем. Уже мен списоктон өтүп турмун, үй алат экенмин депчи. Бул жерде эми көп эле кыйынчылыктар болду. Башында процессин баштайт. Көтүптөр, ал бул дегендер. Ошентип эми негизи бул программа негизинен алкагана катышып алгандан кийин ошо мамлекет тарабынан мындай ушу гос структурада иштегендерге баарына ушундай чоң эле жеңилдик, чоң эле жардам болсо деген баарыбызда үмүт. Мына Гүлнар эже айтып өткөндөй 6 айдан бери чуркап жүрөбүз. Болгон өкмөттөргө кайрылып атабыз. Буга чейинки ипотеканын жалпы жетекчилерине баарына кайрылдык. Мына Абдыжаппар бул эл үчүн иштеген жок. Мен ачык эле айтам, бул өзү үчүн эле иштеп кетти, өзүнүн командасы үчүн иштеди да. Мына азыр Аида Бишеналиева жаңы келди, жаңы төрайым. 1,5 ай болду. Биз ага жаңы келгенде эле барып кайрылганбыз. Ошо жарандардын 5000 жарандын атынан кайрылдык биз. Ошо ипотеканын пайызын пока азыр 6% түшөт. Алардын жооптор кандай болот анткени азыр Абдыжапарова Эльвиранын жообу кандай болсо, Аида Төлөгөнованын деле жообу ошол. Анткени система толук алмашы элек ГИКте. Мурунку жетекчилер, мурунку замдар бүт бардыгы ордунда отурат. А жаңы келген айым мындай көп нерселерди түшүнө албайт. Ба замдын, кийинки секретарынын, жардамчыларынын сөздөрүн угат. Ба компьютерде кандай окшош жооп болсо, азыр эле ошол эле жоопторду окшош элге берип атат да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Мындай азыр отуруп алып ошол бүгүнкү биздин талкуусунда темасы дагы ошо кыялдагы ипотека болуп атпайбы? Кандай болсо деп ойлойсуздар? Анткени бул иштеп аралашып жүргөнүңүздөрдө көп эле жыл болуп калыптыр. Ичиндеги көйгөйлөрүн да билип калыптырсыз. Анча-мынча бизге караганда көп ичиндеги жолдорун да билип калыптырсыздар. Эмне кандай эмес, биз азыр эксперт да болуп калдык, юрист да болуп калдык, и банкир да болуп калдык. Банктын да системасын окуп атасыз, ипотеканын компаниянын да системасын окуп атасыз. Мен азыр даже адвокат болгону калдым. Азыр мына менин ишим сотко өткөн, ушу ипотеканы төлөй албайт. 6 ай төлөп эле ай сайын 25 миңден төлөчүмүн. Кыйынчылыктар жаралып, банктын жашырганынан, ГИКтин көп нерселерди жашыргандыгынан мен ушундай кыйынчылыкка батып, азыр мен соттошуп отурам да. Ошон үчүн мен азыр бардык кесипти алганга уже даяр болуп, ошо такшалып бүттүм десем жаңылбайм.
кайсыл эмнесине көңүл бөлүш керек деп ойлойсуң анда бул жерде эмесе? эң негизги эле биринчи маселе бул биринчи первоначальный взнос деп коет. Биринчи взносуна көңүл бөлүшүбүз керек да. Ушул взносту 10, 20, 30% деп бөлүп коет. 30% кимде бар? Жалаң 60, 70, 80 миң деген зарплата алган адамдарда бар. Карапайым мугалимдерде, врачтарда, соц тармактарда иштеген адамдарда андай 30% деген акча жок. Эгер 30% акчабыз болсо, анда биз жер алып алып эле бир 3 жылда үй салып алганга өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз Кудуретибиз жетмек. Биздин азыр талап ошо ипотеканын пайызын 4%га түшүргөнгө мүмкүн экен. 2% нефинде бөлүнөт экен, 1% банктын расходун жабат экен, 1% ГИКтин расходун жабат экен. 4% менен булар аябай эле жакшы жетишкендиктерге жетишет экен. 4% деле бул эл үчүн оор эле 15 жыл 4% төлөш. Ушундай эле 4% деп аз болгону менен сумма аябай чоң экен бул жерде. Мисалы, мен башында 14% менен алгам. 2 миллионга алгам үйдү. 2 миллионго мен 2,5 миллион кошуп береримди билген эмесмин. Менин алган үйүм 4,5 миллионго турат экен. Азыр эми мени банк 23%га коюп койгон. Меники азыр 6,5-7 миллионго чыгып атат менин үйүм мына. Банктын ушу биттен шалакылыгынан, көп нерсени жашыргандыгынан мунун баардыгы элге туура эмес маалымат бергендигинен. Мамлекеттик дегенден кийин мамлекет тарабынан берилип аткандан кийин биринчи ГИКтен ушундай канча жаран үйсүз болуп кайрылып аткандан кийин мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болчу. Мына 5 жылдык программа болгондон кийин 2015-2020 дегенден кийин ошо 5 жылдын ичинде канча жаран төлөп атат, канча жаран кандай кыйынчылыктар болуп атат, кандай ситуация болуп атат. Мындай ГИК тарабынан мындай бизге мындай сүйлөшүүлөр болгон жок да, мындай кызыкчылык болгон жок элге. Алды, кандай алды ошондой төлөп атат деген мааниде эле. Азыр көп нерселерин биз көтөрүп чыгып, даже биздин ГИКке, банктарга мындай жол көрсөтүп атабыз да, кандай иштешти. Мамлекетке дагы мындай ушул сунуштарыбызды айтып атабыз. Мына пандемия болдубу, бир жылда мына көбү жолдошунан айрылып калды, көбү баласынан айрылып калды, көп адамдар 3-4 жумушта ушу ипотеканы төлөйбүз деп күндөп иштеген адамдар мындай кошумча жумуштан айрылып калышты дагы. Киришелер азайды. Киришелер жок болуп калып, гос зарплатада отуруп калды. Ал зарплатага эмне кылат? Мисалы, менин 4 балам бар. Мен 4 баламды кийинтишим керек. Кийинтпесем дагы мындай толук тамак аш алып бергенге менин зарплатам жетпейт. Жашаш керек да адам зарплатага. Же ипотеканы эле төлөйбүз. Ипотека төлөгөнгө да азыр доходубуз жетпей калды. Мен уруксат берсеңиздер ырыска кошумчалап кетейин. Анткени мына ырыс айтып аткандай эле бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын бизди көрүп аткан жарандар суроо берсе болот, же угуп аткан үн алгыдан. Ушунун мамлекеттик ипотекалык компания бизге кереги барбы? Өзүн актаган жок. Мамлекеттик ипотекалык компания өзү азыр мурун 4% маржада отурса, азыр 3кө түштү. Биз чуркап атып 1%. Анан банктар өздөрү 4% отурат. Ырыс айткандай эле баарыбыздыкын эмебизге карабай, мисалы мен да 10 эле процент таптым. 10% деген бул $4,000 болчу да, өзүмдүн квартирамдын первоначальный взнос. Аны дагы топтоп атып, карыздап атып туугандардан. Анан ошону же биз ошону да көтөрүп чыктык, же банктарга өткөрүп берсин ала тургандарды, же ГИК өзү алсын. ГИК эчтеке жумуш кылбай атат. Анан дагы дискриминация болуп атпайбы? Мисалы биздин 10% эле таба алабыз, 20% таба албасак, биздики 6%ке түшпөйт экен. Ошентип азыр биздики 8 болду, 30% өткөндөрдүкү 6 болду, а биздин талабыбыз 4%ке түшүрүү. Мисалы, мына мен как медициналык кызматкер катары айтып кете алам. Бизде эле эмес, бүт дүйнө жүзүндө пандемия болуп, мына Кытай эмет чыгып, ошо Кытайдан эле көрсөтүп атат. Врачтар медсестраларына ипотекасын жоюп бериптир. Ал ипотеканы биздикин жойбой эле койсун. Биздикин баарыбыздыкын 4%ке түшүрүп берсин. Ушул эле жакынкы Россия, Казакстан, Өзбекстан зарплаталарын көбөйтүп атпайбы? Мына былтыркы 3 ай төлөнө албаган отстрочканы бизге 1 жылга бөлүп койду дагы, үстүнө процент төгүп, кайра көбөйүп кетти. Мына мен азыр 28 миң төлөп атам. Меники мына августта бүтөт. Эми бизди көрүп атсаңыздар, урматтуу биздин жарандар, ипотека ала тургандар, алгандар, сиздер ушу өзүңүздөрдүн көйгөйлүү маселеңиздерди козгоп, бизге суроо берип, коркпой бир ойлоп коюңуздар. Эч ким коргобойт деген туура эмес, негизи мамлекет коргошу керек болчу, бирок азыркы учурда мамлекет тараптан эч кандай жардам болгон жок. Азыр көрүп
ошонун биздин процентибизди төлөп калбасын, ушу жакшынакай жашайлы, биз да эс алалы, биз дагы татыктуу жашоодо жашайлы деп эле ушинтип аракет түшүп турат ай сайын. Ошондо хотя бы ал электерге 10, 20, 50 кишиге берсе деле болот да, ал акчаны кайсы жакка кетирип атышат, ал да түшүнүксүз. Чын эле ырыс айткандай бул мамлекеттик ипотекалык компанияны жойбосо дагы биз ага айтканга же жой дегенге укугубуз жок. Хотя бы биздин ошо рекомендация сунушту угуп, ошо мурунку иштегендерди акырындам жумушунан кетирип, мени жаман көрүшпөсүн, бирок ар бир адис өзүнүн иштеген ордуна татыктуу болуш керек. Ошо биздин көйгөйдү, биздин талапты, биз тараптуу болуш керек. Биз төлөп аткан аркылуу алар ошон үчүн чоң зарплата алып атышат. Булар ипотекалык компания бул эл менен мындай карым катнашты байланышты үзбөй ошондой иш алып барса жакшы болмок да. Азыр булардыкы мындай эл менен деле көп элге көп кызыкчылык жок. Бул жерде ипотекалык компания бул ортомчу эле катары отурат да. Акчаны эле бөлүштүрүп коюп отурганы болбосо, бүт иш талаптардын баарын банк аткарат. Документтердин баарын банк өткөрөбүз, бүт процесстин баары банк аркылуу болот. Бул жерде биздин оюбузча ипотекалык компаниянын деле кереги жок. Бул жерде бир Госбанктан же улуттук банк өзү көзөмөлгө алып, же болбосо Госбанктардан бирөөнө бир милдеттенме берип туруп эле бир эле банк тейлесе деле болот экен. Анткени бүт кызматтын баарын банк аркылуу болуп атат. Ипотекалык компания только мамлекеттен Минфинден бөлүнгөн акчаны эле банктарга, азыр 13 банк менен иштешет. Ошол 13 банкка эле бөлүштүрүп бергени үчүн эле зарплата алып отурат, жанагындай чоң зарплата болушат да. Булар биздин оюбуз. Биздин оюбузча азыр ипотекалык компаниянын деле кереги жок. Ушуну мамлекет жакшы көзөмөлгө алып, мындай жакшы анализдеп, ушул жеткиликтүү турактуу жайды элге жеткиликтүү кылып бериш үчүн мамлекет аракет жасаш керек экен да. Биз бул жерден көп жерлерге кайрылдык. Мына мамлекеттик ипотекалык компания деп аты мамлекеттик деп коюлганы менен мындайга келгенде булар жеке менчик компания болуп калат экен. Иштеп келген. Акционерное общество деп коюп алышыптыр да. Анысы аты мамлекеттик дейт. Мамлекеттик ишке татыктуу булар эч кандай иш алып барган жок, иш кылган жок. Мына 5000 жарандын атынан биз ачык эле айта алабыз. Баары канааттандырган жок биздин мамлекеттик ипотекалык компаниянын алып барган иши. Бул 5000 жаран бул алгандар да. Алгандар. Албагандар да андан да көп. Биз мына баарыбыз отурабыз, мына жеткиликтүү турак жай бүтүп калды деди, биз документибизди чогултуп, элгече уже 2020 бүтүп калды. 2021 башталат деген эч кандай жыйынтык жок. Мына февраль деген февраль болду, март өттү, апрелдин ортосу келип атат, эч кандай башка жок. Барсаң эле өкмөт кол койбой атат. Жаңы программанын ичине эмне камтылган да билбейбиз. Бул жерде мына азыр мамлекеттик ипотекалык компания өзү чечтүү иш аракеттерин баарын мындай карап келсеңиз өкмөткө шылтайт. Вдруг проблема болуп калса банкка шылтайт. Мына бул жерде жарандар деле футбол ойногондой эле эки жакка түрткүлөй беришет да. Мисалы мен 3-4 жылдан бери ушу банк менен гиктин ортосундагы эле топ болуп жүрөм да. Мындайча айткандачы, мына мен төлөй албай калдым. Банк уже 180 күн сенин күнүң өтүп кетти деп туруп, азыр 360 күн экен, 180 күн эмес. Башында кредитный договорго 180 күн беришкен, булар кечиктиргенге мүмкүн жарандар депчи, эми төлөй албай таргандай случайлар болот деп. Азыр кийин бир канча 2-3 ай убакыттын аралыгында эле алар 360 күн, 1 жыл убакыт беришкен. Ошол 1 жыл убакытка жете электе эле гик тарабынан эч кандай реакция боло электе эле менин акчамды банкка которуп салыш. Ой, гикке которуп салгандагы мени Айлбанк потребительский кредит деп туруп, мен 14% мен төлөй албай аткан акчамды 23-кө которуп коюшкан. Мына ошол проблеманы ким чечет деп азыр мен өкмөткө да кайрылдым, Айлбанкка да барам, гикке да барам. Банк чечет сенин проблемаңды дейт, банкка барсаң мамлекеттик ипотекалык компания чечет дейт. Бул жерде кимисине ишенериңди да билбейсиң да. Азыр мен ортодо эле калган бир топ болуп калып атам да. Анан алган жарандарда сиздерде деген первое оформление деп дагы төлөтүп атат. Акчасын мен азыр ушуну да угуп атам. Ал элек болсом дагы чучулуп атат да. Дополнительное соглашение. Ала турган үйүмдү топтодум да, мисалы акчамды бердим, алар мага берди. Анан проценти түшкөн сайын мен эмнеге кайра өзүм оформлять этем. Уже бир жолу оформлять эттим болду да. Азыр болсо банкка барсам, мен уккан боюнча эжелерди гикке жөнөтүп атышат, гик ошентип айтышат деп. А гик болсо банкка жөнөтүп атышат, шылтап атышат. Эмнеге переоформление кылып атат? Бир эле үйдү ар процент сайын түшүргөн сайын эмнеге акча төлөп атышат? Ага, албетте саатын кетет, убакытың кетет, каражатын кетет. 2000 сомго чейин кетет экен. Эми биздики 900 сомго чейин кетти, бирок алгандардын арасынан 2000ге чейин чыккандар да болуптур.
Чтоб эртерээк бүтүш үчүн акча берип бүтүрүшкө частный нотариустарга. Алар 508, ал каждый раз эле акчадай же. Айтып келгенде. Ошондуктан каждый раз переоформление, дополнительное соглашение жок эле кылса буга чейин 1 жыл 2 жыл мурун автоматически эле түшүп 1%кө түшсө дагы автоматически түшүптүр. Эч кандай переоформление болбоптур. Азыр мына 2 жылдан бери эмнеге ушу системаны киргизип коюшту. Эмнеге киргизип атышат билбейм, же коронавируска каратабы билбейм анысын. Эч ким так маалымат бере алышкан жок деп айтасыз, турбайсызбы? Вот маалымат бере алышпайт экен. Туура маалымат берсе элдер мындай жагдайга калбайт эле деп ойлойм. Балким жаңы биринчи жолу иштелип аткан үчүн, Кыргызстанда биринчи жолу ушундай практика болуп аткан үчүн балким туура эмес жолдору бар. Билесиздерби, 2015-жылдан башталган. 5-6 жыл болду. Эми 1 жыл макул. Ошо жумушун так аныкташсын, кандай иштесе болот деп, эми бирдеме кылып атканда, ой мондай кылсак жакшы болот турбайбы деп жеңил жолун издейбиз да. Алар деле ошол издеп, эми 5 жылдын ичинде издебей албаган адамдар билбейм андан ары кандай болот деп. Билбейм. Чынында эле оор абалда турабыз азыр. Эми келечекте кандай болот деп ойлойсуздар? Сиздики же сотто экенишиңиз эми кандай болот деп ойлойсуз? Эмне кылган? Эми мен ошо азыркы канча 3 жылдан бери жүрүп атам. Мына кайра рефинансирование кылдыртканга кайра мени экинчи каржылап бергиле деген. Анткени мен бул программанын алкагына катышкам. Мен списокто бармын. Менин кредитный договорум 2031-жылга чейин түзүлгөн. Ошо ушундай жагдайларда булар мамлекет дагы, мамлекеттик ипотекалык компания дагы, банк дагы бул системаны иштеп чыгарып атканда мындай эске алышпаптыр да, баары эле жаран мындай толук төлөп кетет деген үмүттө гана коюшкандагы мындай тескери жактарын булар ойго эске алышкан эмес. Эми мындан кийинки тагдырым мен кандай болот билбейм. Мына эртең бурсу күнү 4-күнү 15-inde мен сотум болот. Сотто эмне деген чечим, эмне деген жыйынтык болот билбейм. Буга чейин мен улам сотторду жылдырып, мен азыр өкмөткө Садыр Жапаровго кайрылдым, Улукбек Мариповго кайрылып атам. ГИКтин жаңы председатели келди, төрайымы азыр. Ага кайрылдым. Может, эл менен иштейт, бул элдин көйгөйүн, элдин маселесин түшүнөт деп мен аларга кайрылгам кат жүзүндө. Кайра эле баягы эле окшош жооптор 2015-2020 бул программа бүтүп калды. Акыркы жообу да мага бул программа бүтүп калды. Эми азыр Мойдом деген жаңы проектиси азыр өкмөттө кол коюлганы туруптур. Эгер ошол программа кол коюлуп калса, анда ошондо сиздин маселеңизди карайм деген жооп алдым да мен. Ага чейин менин сотум боло берет. Сот может чечим да чыгарып коюшу мүмкүн, билбейм. Айта албайм. Утулуп калса РСЖнин 4 баласы кайда барат? Канча каражат төлөдүңүз? Первоначальный взнос. Ошол акчалар жөн эле жок эле болуп калат. Жок, бияктан жок болуп калат. Ичпей, жебей, балдарыбызга бирдеме алып бербей, ушака төлөгөн акча эч жака кетип калбайт. Эмнеге ошол мамлекет жактан туура бизге жардам беришпейт деп ойлойм да. Мындай кыйналып атыптыр адам деп. Туурабы? Мен кошумчалап кетсем, эми ошого карата мына программа бүттү 2015-2020. Анан эми ГИКте жаңы 2021-2026 деп жаңы ошо Мойдом деп чыгарышып атат. Эми акча жок деп атат. Бирок жана эле жогоруда айтып кеткендей акча бар да, кичинеден бери берсе болот. Ошол эле өкмөткө кирип көйгөйдү айтса болот. Анан биздин эми жана айтып кеткендей эме уюм түзүп атабыз. Ошо уюмубуз түзүлүп калса, биз дагы юридикалык жактан бара турган жерге барып, өкмөткө чейин кирип, анан биздин эми ишенгенибиз эле өкмөт, урматтуу ошо Садыр Нуркожоевич, биздин ажообуз, сизге лично кире албай атабыз, бирок киргенге аракет кылабыз. Түзөфир аркылуу да кайрылуу жасайбыз. Сиз биздин абдан эле кыйын, биздин эле Кыргызстан эмес, бүт жер жүзүндө кыйын болуп атат. Бирок ушул көйгөйүбүздү чечип берсеңиз абдан жакшы болмок. Анткени жаш адистер, жаш эмес мен курактуулар деле Россияга көп кетип атат, чет өлкөгө буйрса кетебиз деп атат. А биздин балдарыбызды ким окутуп, ким биздин ушу жарандарды, ден соолуктарды сакчылары да кетип калса кандай кылабыз? Анан ошо өкмөт башчыларына да кайрылалы деп атабыз. Сиздер ошо бизге жардам берсеңиздер, биз ошо интеллигенция болгон үчүн эле 5,5 жаранды мирный митингге чыгарбай турабыз.
кой уят болот, биз мындайбыз, биз окуганбыз, уят андай болбойт деп укугубузду башкача издейли деп. Анан кийин ошо ГИКтин жарандары дагы көрүп калса, сиздер да ошо биз менен иштешсеңиздер, сиздердин да аброюңуздар жогорулап, чогуу иштешебиз, баары жакшы болот. Көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун чогуу издейбиз да. Издейли деген ойдобуз да. Анан азыр болсо убактыбыз тарып бара жатат. Сиздерге эркин микрофон берейин. Эмнени айтпай калдыңыздар, эмнени сүйлөйүн деп келдиңиздер эле. Баштан баштап эле айта берсеңиздер болот. Эле айтып кеттик го, ошол албагандардын катарынан ошол эртерээк өкмөт бизге азыркы Мойдом деген программасына кол коюп чыгарып берсе жакшы болмок. Биз да мына күтүп атабыз. Уже апрель келип калды, 4 ай болуп калды. Эртерээк сиздерден суранабыз, кол коюп бериңиздер. Албаган жарандар ошончо карап отурабыз биз сиздерди. Рахмат. Ошо биздин улуу урматтуу президентибизден суранабыз, андан кийинки өкмөт башчыларынан, андан кийинки ГИКтин азыркы жетекчилеринен суранабыз. Ошо 5000 жарандын жана ала албай жаткан бардык мамлекеттик кызматта иштеген жарандарды ушул жылы үйлүү жайлуу кылып бересиздер деген чоң үмүт тилектерибиз бар. Анан ошо процентибизди, пайызын, алган жарандардын пайызын түшүрүп, элге бир жакшы жаңылык киргизет деген жакшы үмүт тилектерибиз бар. Мына мен эң биринчиден бияктан активисттерге ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Мен деле жакында эле кошулдум, мурун митингге мен деле чыгып жүргөм. Гүлнара эжекебизге жашына карабастан мен ушунча суктанам, ошо эжекебизге ушунча активный эже. Буларга да ошондой бар болушсун, жаш болушсун, ар дайым ушундай адамдар көп болсун. Ушундай адамдардан көрүп биз дагы чоңоелу, өсөлү. Мына башчыбыз, эң башчыбыз Канат байке, Канат мырза. Канат байкеге чоң рахмат, бириктирген. Баарыбыз көйгөйүбүз бир болгондуктан баарыбыз издешпей табышып алыптырбыз деп айтсам болот. Ошо сиздерге чоң рахмат. Радио Манас сиздерге дагы чоң рахмат кабыл алып койгонуңуздарга, биздин көйгөйүбүздү көтөрүп койгонуңуздарга. Эми бул эфирден кийин ойлойм, укчу, керектүү адамдар бизди угуп кабыл алат деген ойдомун. Рахмат барыңыздарга. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Эртең менен ошо биз келип мындай түз эфирден сүйлөп атабыз, ошо бизди көрүп атышат. Бирок эң өкүнүчтүүсү ушул жарым сааттай болду биздин ушу берүүбүз. Бирөө дагы телефон чалып суроосун берген жок да. Анткени биздин формат андай эмес эже. Биздин формат андай программа. Эми аны кечирип коюңуздар. Бирок мындай көрүп атышса, ойлойбуз да, мындай жөн эле жатып албай, биз баарыбыз баягы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарсак, баарын жеңсек болот. Анан ошо биздин активисттерге рахмат, биздин Канат мырзага рахмат. Биздин ошо бүт эле өлкө, жер жүзү, вообще Кыргызстанга абдан ушунча суктанышат да, баягы эмесиңер депчи, мындай эч эмесине карабай, кандай десе жакшы деп буйруса жакшы болот деген ойдобуз. Анан дагы айтып кетерибиз, ошо өкмөт башчыбызга, өкмөттөгү премьер-министрге, ушул жанагы Национальный банкка, ошол госипотека байланыштуу уюмдар биздин көйгөйүбүздү чечип бизге жардам берет деп ойлойбуз. Канчадан бери ушул мамлекеттик ипотекалык компанияда иштегендерге тегерек стол уюштургула десек, ана мына деп уюштурбай келатышат. Сиздерден дагы бир жолу сураныч, ошо тегерек столду уюштурсак, ошого баардык кызык катышкан органдардын баары келсе, баары жакшы болот деген ойдомун. Анан эми баарыңыздарга ден соолук, ошо ден соолук болсо, тынчтык болсо, баардык көйгөй чечилет, баары жакшы болот деген ойдобуз. Чоң рахмат бүгүн биздин студиябызга келип маянилүү маек куруп бергениңиздер үчүн жалпыңыздарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишенебиз, биз бул бир жолго чыккандан кийин бир өтөсүнө чыгыш керек да, бир жакшы жыйынтыктар чыгат деген ишеничтебиз. Албетте бизге мынтип отуруп алып мынтип койсо оңой болбок, мынтсе деп ойлонобуз, бирок белгилүү болгондой мамлекеттик иш-чараларда процесстер бизге караганда жайыраак жүрөт, аякта измерение башкачараак болот. Бирок ошентсе дагы
жолдор табылып, баардыгыбыз чын эле бакыт деген нерсе бул кошунабыз эмес, бакыт деген нерсе бул биздин үйүбүздө экендигин баардыгыбыз жалпыбыз билет болушубуздар керек. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Албетте биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз эгерде сиздердин да суроолоруңуздар, ойлоруңуздар жаралса, анда албетте биздин социалдык баракчабыздагы видеолордун астына жазып койгону өтүнө кетмекчибиз. Жана ошондой эле бизге байланышка чыгып коюңуздарды суранабыз. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты. Жалпыңыздарга ийгиликтүү күн тилейбиз. Аманчылыкта көрүшөлү. Түрдүү темаларды адистер менен талкуулоо, сиздин пикирлер жана кызыктуу викториналар, түстүү музыканын коштоосунда манас